Ушул видеону бүт Кыргызстан арашанчылар, кой сүйгөн жамаатка жана Өзбекстан, Казакстан өлкөлөрүнө репост кылып коебуз. Бир туугандар, мына биз Самат Таксырдын моросундабыз, Түп шаарында. Самат Таксыр, бул кой боюнча маалымат берсеңиз, канча жылдан бери кууп келатасыз Арашандын канын жана бүгүнкү күндө Арашанды баягы сапатын мыктылаш үчүн кандай мээнеттер жүрүп атат? Эми биз 2019 жылдан бери негизи Арашан кармап келатабыз. Анан баягы башы негизи биздики сандан баштаган. Анан ошонтип жүрүп келатып, баары сапатка өтүш керек экен. Канча сандан баштагансыз? Негизи башы где-то бир 15 койдон баштаганбыз да. Ошонтип келатып, ал 15 койдун баарын кийинчерээк ошо постепенно жоготуп, сатып, анан сапат көтө баштадык да. Канча сомго келген ушул? Ушул $70 000 келген. $70 000 келген. Болбу, э? Ооба. Эки так, ошондо 570-тин X морда хищник экен да. Хищник экен, түшүндүм. Жакшы. Бул деген коз алдыңыз ба, экспер? Буга чейин дос балам коз алган. Козун $60 000 берген эмес муну. Ага чейин ургачы козу келген, ал сатылган чүйгө. Анан мен муну кайра өзүм алгам. Именно сапатка жана сапат деген кошкордон качты, Кудай буйрса. Сапаттан качты. Марттын аягы, апрелдин баштары тууп калат бул кой. Козусу буран болду элек. Жок, боло элек. Анан бул 80-дин өзү прямой внучкасы, Айбекова билгендей, Сары өзөнүнүн кызы. Бул энеси Молодойдуку. Эмнеси бул $70 000? Аз көбү сурайт да, эмнеге депчи. Параметри бул койдун параметри эки буттун ортосун байкап көрсө болот, өзгөчөлүгү бар. Баягы бир кабырга лишний сыяктуу да. Кенендиги, узундугу. Бул баягы илгерки биздин койлорго окшош экен да. Бир сыраакын тегерет, көрсөт өзүң колдорун коюп төшкө. Анан эң немеси неме? Мунуку деген свети Түсө. Мына төштү көрсөңүзчү. Койдун калыңдыгы. Машалла. Сөөк мыкты да. Карчыга мыкты. Раманос бар. Анан мунун эң эле жакшысы негизи өңү өзгөчө да. Өңү өзгөчө. Анан бул өзү козуну негизи кыйын берген кой да. Кудай Козулар жиликтүү түшөт, аябай мындай өңү түсү баягычы. кандай келип калды? Бул эми баягы бир аз жетөгүзгө инилерибизге сатылган. Анан жетөгүздө ошол Дархан деген, Султан деген иниме барган. Бияктан негизи өзү түптөн кеткен. Анан Дархандын да Султан деген инибиз бар. Анан ошол менен экөөбүз сүйлөшүп отуруп, муну алыш керек болуп калган. Сапат келип, сапатка коюш керек болуп калган. Анан экөөбүз ошентип атып баягы содалашып $70 000 эсептеңиз. Ооба. Коздарын сатасыз, сатпайсыз же көбөйтөсүз? Эми билбейм эми. Содасы келсе беребиз. Жигиттер, лайк берип коелу. Болду. Hemen gönderle tartып koy. Usama, aytып koysan. Эме, дамке эми сени көптөн бери мына биз бүтүп аттык. Сен да өзүң койго жан бергениң менен даңды сыйып бердиң. Ушу каракол жамааты негизи эле көп эле оңлойсу. Сени сыйлап, урматтап, мына кыргыз салып келип, мына ак калпагың башынан түшпөй, кийин Арашан оттордун бири болуп мына. Сен илгерки селекция Усанов өз чапаңды кийип атат. Саламатты айтып кой. Кем болсоң 30 жылдан кийин Усановдай болду, э? Эң Карыябыз. эме болсоң мына Усановдай селекционер болуп, жакшы карма, көпкө карма. Шапке мындай да. Кыргызда жакшы сөз бар. Колуңда жүрсө баркы жок, камчыдан өткөн курал жок дейт. Ошон үчүн бул ата салты калпак чеккен кийгизип аткандан сөзсүз камчысын кошо берет. Ушу камчыны жакшылыкка, жакшы ат менеп, жакшы аргамак менеп аттанып жүр, э? Рахмат чоң. Ясин өзү кол өнөрү арнап жасап Жасап Ясин Таксыр. Ушул Ясин Таксырдын кол өнөрчүлүгү Ясин күчтүү. Таксыр менен дагы бир видео кылабыз. Анан бияка жакын алсаңыз, биз дагы ыраазычылык билдирип коелу. Алхамдулиллах, Аллах разы болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Маллам яшкурин наса лам яшкурилла" дейт. Инсандарга рахмат айтпаган адам бул Кудайга да рахмат айтпайт дейт да. Ошондуктан биринчи эле мен мына
азыр элдер деле түшүнбөй калышы мүмкүн. Бүгүнкү келишүүбүздүн максат Баха Досум экөөбүз келмекпиз. Мен дагы силерге ушинтип дамка болуп таанылганыма бирден бир себеп ошол Баха Досум. Ошол аркылуу таанылып, мына эл аралап, жер аралап, анан Айбек мырза өзү бияка жетелеп келди. Чындыгында биз мындай сый урматка татыктуу эмес элек, бирок Аллах Таала каалап ушундай бизге бир урмат сый берип атат. Силерге дагы Алла ыраазы болсун. Короңорго береке. Көлдөн буйруса жаман адам чыккан эмес, буйруса алымдар чыксын, каарылар чыксын, илимдүүлөр чыксын. Мына падышабыз да ушул жерден Кудай буйруса көрүп атасыңар, нур түшкөн жер, куттуу жер, берекелүү жер. Ошондуктан ушул берекелүү жерден ушундай белек менен кайтканым чындыгында мен бир чоң бир тонна бир сыйырмак менен кайткандай болуп атат. Ошон үчүн Алла ыраазы болсун. Көп нерсени мына ушул нерсе жууп кетти. Кудай буйруса Ысык көл жамааты баарыңарга береке, Короңордо койлор жалаң жакшылыкка гана иштесин. Амин. Сүрөттөн алып коюңуз.